Франциядагы чыгыш тилдери жана цивилизациялары университетинин студенттери эми казак тилин үйрөнүшөт. Аталган чет элдик жогорку окуу жайда эми 2 жылдык тыныгуудан соң кайрадан кошумча тил курсу ачылат. Ошентип казак тили университетте окутула турган 105 тилдин катарына кирет. Белгилей кетсек, ушул тапта казак тилин үйрөнүүнү каалаган студенттер ондоп саналат. Тил маалымат булагы Франциянын Казакстандагы өкүлчүлүгү мындай кадамды Борбордук Азия чөлкөмүнө жана жалпы эле Казакстанга жаштардын кызыгуусунун өсүшү менен байланыштырат. Көбүн эсе аймактын терең тарыхы жана бай маданияты өзүнө тартып турган. Франция билимге умтулган жаштардын билгенин бөлүшүүгө дайым даяр. Жыл сайын ал жердеги жогорку окуу жайларына Казакстандын 500гө жакын студенти кирет. Бул жаатта эки тараптын биргелешкен стипендиялык программаларынан пайдаланып жаткан өлкөнүн жаштары көп. Казахстанский студент может поехать учиться во Францию по любой направлению и в любой вуз. Казакстандык студенттер Франциянын каалаган жогорку окуу жайына ар түрдүү багыттар боюнча тапшыра алышат. Эгерде билим деңгээли жогору болсо, анда экономикалык же инженердик окуу жайларында да керектүү адистикти үйрөнүүгө толук мүмкүн. 9 айынын 6-сында Франциядагы чыгыш тилдери жана цивилизациялары институтунда казак тили курсу башталат. Казакстандан тышкары казак тилин үйрөтүүчү жалгыз университет Европада жайгашкан. Мурдагы советтик мейкиндиктеги өлкөлөрдө деле казак тилин окуткан окуу жайлары дээрлик жок. Мындай уникалдуу мүмкүнчүлүктү биздин белгилүү Иналко институту гана берет. Бул Франция менен Казакстандын ортосундагы жылуу мамилелердин жаркын белгиси деп эсептейбиз. Преподавать казахский язык, ну я имею в виду не в Казахстане, а вот за пределы Казахстана, но и в странах бывшего Советского Союза. Но в Европе это единственное, потому что это наш очень известный институт, вот это Иналько. Мы очень рады, это знак того, что точно идет хорошее и дружное сотрудничество между Францией и Казахстаном.